баягы Отам эме. ачылыш боюнча, ошол боюнча кандай комментарий бересиз, эмне дейсиз? Баягы эми чын айткандачы элге деле капам жок, элдин деле баягы оюн түшүнүп атам. Коридордон кетип барат, видео тартылып түшүп калдык эми. Баягы мен муфтияттын чакыруусу менен баргам ал жакачы. Муфтий жеке өзү мени чакырган. Мен баягы ал жакта андай болуп атканын эле билген жокмун да. Бардык эле ырчылар, эмелер жүргөндөн мен ырдаймын го деп баргам негизичи. Анан хейт эми өтө катуу болуп атат. Баягы мейли мен жөнүндө боло берсин. Мен эме жаңылыштык кетти, ошол жакта мен болуп калдык дейли. Бирок ага деле өкүнбөйм. Себеби дегенде мындай мен ниетимде, оюмда баягы муфтияттын жаңы зданиясы ачылып атат деп бир жакшы ниет менен мындай көрүп келейин деген ойдо баргам да. Анан ал жакта диндар устаздарыбыз бардыгы Өзбекстандан муфтий келди, Казакстандан муфтий келди, Россиядан муфтий келди. Анан ошол муфтийлердин баягы эми чоң мероприятие болду да. Ошол жерден именно ырчыларга мага асылып, анан особенно жана сүрөттө ошондой болуп калды. Негизи ошол муфтият кимдин каражатына салынып жатканын билген белеңиз? Мен ошол жакка барганда билдим да. Ага чейин билчү эмессиз? Мен билген эмесмин ал жакта. Кимдин акчасына эмне болуп салынып атканын билген эмесмин. Кучакташып түшкөн сүрөтүңүз бар экен да? Жок, видео болчу да, видео. Мен коридордон өтүп баратканбыз да. Өтүп бараткан жерден эми баары эле учурашып кетип атканда сүрөткө түшүпчү. Анан тартып коелу деп калды. Тиги тарткычакты биякта видео тартты, болду. Такой секундный промежуток болчу да. Бут кийим кийип аткан жерде. Эми баягы суранычымда баягы баардык нерсенин немеси бар, чеги бар деп ойлойм. Эл деле баягы анчалык баягы мерез болбосо керек. Баягы мен жөнүндө айтып атышат, анан мен аялыма, инстаграмга, балдарыма чейин жазып жүргөндөр болуп атат да. Эми ал аша чапкандык деп ойлойм. Ал эми жалпы баягы ситуация жөнүндө айта турган болсом, эми ушундай болуп калып атат, билбейм. Акыркы күндөр мына бияка келип, бияктан жаңы эле мени урушту да, тоже. Неге футбол ойноп атасыңар депчи. Неге мындай болуп атат, өзүм түшүнбөй атам. Негизи Раим Матраимовго көз карашыңыз кандай? Эми ал киши менен эми чын айтканда напрямую тааныш эмесмин да. Мен баягы эгер мындай жакын мамилелеш болуп, же болбосо бир иш алып барган киши болсом, мен тойлордон көрүшкөм. Аны баягы тааныбайм. Анан баягындай саткын экен, анан акча алыптыр. Эгер бир сом акча алып же эме болсо мен мындай эметет элем да. Мындай өзүм күнөөкөр болуп, азыр унчукпай же интервью бере албайм деп айтат элем да. А тут мындай. Демек сиздерди Раим Матраимовдун тарапташтары же өзү чакырган эмес, сиз билбей эле баргансыз. Муфтий лично өзү чакырган мен. Муфтият ачылып атат депчи, здание депчи. Ойдо жок дейм. Жакшы ой менен, жакшы ниет менен барганбыз.